Эң оңой жолу Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Асель Кадырбекова чыгармачылыкка такыр кайтпай калышы мүмкүн. Ырчы Асель Кадырбекова чыгармачылыкка такыр кайтпай калышы мүмкүн. Бул тууралуу ал Instagram социалдык баракчасында жазды. Учурда бул татаал маселе. Балким такыр эле чыгармачылыкка кайтпай калам. Баарын ойлонууга убакыт керек. Убакыт келгенде чечебиз, деди ырчы. Маалымат булагы аргумент чекиткейчи. Тилек Токтогазиев. Мен Конституциянын өзгөрүшүнө каршымын. Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Конституциянын өзгөрүшүнө каршы экенин социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Мен Конституциянын өзгөрүшүнө каршымын. Бул БШЛ коомдун бөлүнүшүнө алып келет. Бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук бузулат. Ошондой эле биз өнүгүүдөн артта калабыз. Бизге адамдын эмес, мыйзамдын диктатурасы керек. Оюндун эрежелерин мыйзам аныкташы керек. Баарыбыз коомдук келишимди сыйлоону үйрөнүшүбүз керек. Эгерде коомдун бир бөлүгү бул келишимдеги өзгөртүүлөрдү жактырбаса, анда аны күч менен таңуулоого болбойт. Эртеби кечпи бул жарылууга алып келет. Ошондуктан мыйзамга өзгөртүү киргизип жаткан авторлорду шашылбоого жана жалпы коомчулукту ар бир пункт боюнча ачык талкууга чакырууга чакырам. Конституция консенсус менен гана кабыл алынышы керек. Болбосо кийинки саясий туруксуздуктун толкуну үчүн силер жооптуу болосуңар, дейт Токтогазиев. Маалымат булагы аргумент чекиткейчи. 4 кишинин өлүмү. Депутаттын уулу суудан кургак чыкты. Ысык Көл райондук соту Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобековдун катышуусундагы жол кырсыгына байланыштуу кылмыш иши боюнча чечим чыгарды. Бул тууралуу укук коргоо органдарынан маалымдашты. Жол кырсыгына себепчи BMW X7 унаасынын айдоочусу Элдияр Халмырзаевка сот амнистия берип, жоопкерчиликтен бошотту. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Сооронбай Жээнбековдун кан кудасы Алиарбек Абджалиевдин уулу бул иш боюнча жоопко тартылган эмес. Күбө катары гана өтүп жаткан. Айрым маалыматтарда Элдияр Халмырзаев өспүрүм баланы багып алгандыгы үчүн сот ага амнистия колдонгон. Эскерте кетсек, 2019 жылы Ысык Көл районунун Бактуу Долоноттуу айылындагы үрөө учурган жол кырсыгы болгон. Чоң жолдо BMW X7 жол тандабас унаасы менен Lexus жеңил унаасы сүзүшүп, 4 адам каза болгон. Баары тең жеңил унаанын жүргүнчүлөрү. Жол кырсыгынын дагы бир катышуучусу жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абджалиевдин уулу Темирлан Токобеков дагы болгон. Маалымат булагы аргумент чекиткейчи.